Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы шайлоо учурунда автоматтык эсептегич урналардын ордуна картон куту колдонгон шайлоо участкасындагы добуштарды жокко чыгарды. Бул туурасында территориалдык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Нарушен именно процесс голосования. Добуш берүү процесси бузулганы аныкталды. Мындан сырткары жашыруун добуш берүү системасы да бузулганы тасмада көрүнүп турат. Анткени жаш кыз белгиленген шайлоо бюллетендерин көрүп, автоматтык эсептегич урнасына салып жатканы мыйзам бузууга кирет. Очень большой нарушение избирательного процесса. Эске салсак, буга чейин Ленин районундагы номер 1044 шайлоо участогунда автоматтык эсептегич 13:30да үзгүлтүккө учураган. Ошондуктан комиссия мүчөлөрү картон кутуну урна катары колдонууну чечишкен. Автомат иштегенден кийин бюллетендер коробкага салынган, бирок байкоочулар каршы чыгышкан. Бул арада жергиликтүү шайлоо жана референдумга даярдык көрүү маалында прокуратура органдарына 20га жакын арыздар келип түшкөн. Арыздардын ичинен экөө башка өлкөнүн жарандары болуп эсептелген адамдардын шайлоого катышып жатканы тууралуу болгон. Мурда соттолгон тууралуу маалымат такталган соң талапкерликтен четтетилгенин башкы прокуратура белгилейт. Бирок шайлоонун жыйынтыктарына таасирин бере турган арыздар же кайрылуулар түшкөн эмес.